ар бир төлөнүүчү чыгымын жери жетип барып толук төлөп Кыргызстанга жөнөтүү маселеси уюштурулат. Бул боюнча мен жакында указга кол койдум. Мындан ары Кудай буйруса ошондой болот. Биз сиздерден мамлекетке акча келип атканда жакшысыздар дагы, анан кырсык болуп калса сөзүн калага таштап койгон бул адамгерчиликке да жатпайт. Моралдык жактан да учурдан пайдаланып, коронавирус маалында жардам берген диаспоралардын, коомдордун өкүлдөрүнө, кайдыгер карабаган бардык мекендештериме өзгөчө алкышымды билдирем. Москвада, Новосибирскиде, Соль-Илецкиде топтолгон мекендештерибизге жатактарды, ысык тамактарды уюштуруп, медициналык да, акчалай каражаттардан да чоң жардамдарды бердиңиздер. Студенттер боюнча айтсам, бүгүнкү жолугушууга келген мени кубандырат. Жолугушууга келгениңиздер. Россияда 16 миңден ашык студент бар. Анын ичинен 7500-ü максаттуу квоталар боюнча бюджеттик негизде билим алышат. Биз бюджеттик квоталарды дагы көбөйтөбүз. Бул боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ушул жакта окуп жаткан студенттер, сиздер жаңы муун катары келечекте өлкөбүздү өнүктүрүүдө негизги күч болуп бересиздер. Мен терең ишенем ага. Сиздердин билим чоң ресурс, биз ишенген байлыгыбыз. Окууну аяктап Кыргызстанга кайтып келгенден кийин көптөгөн тармактар жана чөйрөлөрдү жандандырууга өз салымыңыздарды өлкөбүз үчүн жумшагыла деп чакырмакчымын. Азыркы учурда биз мамлекеттик кызматкерлердин кадрдык тандоосунун багытын өзгөртүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Кудай буйруса жакын араларда мен айтып жүргөн конкурстук негизде кызматка алуу процедурасы башталат. Ушуга байланыштуу келечекте терең билимдүү өлкөбүздүн бакубаттыгы албан ийгиликтерди жана жеке максатыңыздардын ишке ашуусун каалайм. Урматтуу бир туугандарым, сөзүмдүн аягында айтарым, алдыга коюлган максаттарга жана милдеттерге биргелешкен күч аракеттердин жардамы менен гана жетебиз. Биз элдин гүлдөн өсүшүнө жана Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө ыңгайлуу шарттарды түзө алабыз. Биз негизги бир шартты сактап аткарышыбыз керек. Биргелешип аракеттенүү, кетирилген кемчиликти жана каталардан сабак алуу, кечиримдүү болуу, жана ошол менен бирге тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо. Баарыңыздарга бекем ден соолук, узун өмүр, бакубаттуулук, мекенден алыстагы ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө жаркын келечек, аманчылык каалайм. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди Кыргыз Республикасынын президенти кызматына шайланышыңыз менен Россиядагы жалпы кыргызстандык мекендештерибиздин атынан кызуу куттуктап кетүүгө уруксат этиңиз. Мамлекеттик жооптуу ишмерлигиңизгө алган ийгиликтерди, жемиштүү жетишкендиктерди каалайбыз. Элибиздин жаркын келечеги үчүн жумшап жаткан күч аракетиңизди, ийгиликтердин коштоосуна, ошондой эле сиздин жетекчилигиңиздин алдында өлкөбүз өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуусуна тилектешпиз. Урматтуу мекендештер, жолугушуубуздун мындан аркы суроо жооп менен уланталы. Президентибиздин иш сапарында жолугушуулар абдан көп болгондугуна байланыштуу убакыттын аздыгын эске алып, суроо жана сунуштарыңыздарды мүмкүн болушунча кыска нуска беришиңиздерди суранабыз. Анда кийинки суроо берүүгө сөзгө Шаматова Дариха мекендешибизди чакырабыз. Баласын биргеле берип койсо болот.
Саламатсызбы, Сатыр Нургожоевич, куш келиптирсиз. Сиздин эң алгач биздин Кыргыз мамлекетине президент болуп дайындалганыңыз менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетейин жана жалпы мекендештердин атынан, Москвадагы колдоочуларыңыздын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мен ишке берейин деген суроом төмөндөчү болмокчу. Өзүңүз билгендей, Москвадан буга чейин бир канча мекендештер менен жолуккансыз. Иш-чарабызды биринчи Москвадан баштаганбыз. Алдыбыз 7 жылдан сизди колдоп келсек, артыбыз буюрса дагы да катарыбыз толукталууда. Учурда Москвада кеминде 5000ден ашык өзүнүн мекенчилмин деп жүргөн мекендештерибиз бар. Анын бизде көйгөй мындай. Алдыда парламенттик шайлоолорго мекенчил партиясы эч кандай катышпайт экен, бирок биз деген 7 жылдан бери бири-бирибиз менен жакшы катташып, бир туугандай болуп калгандыктан сизден мындан ары биздин мекенчил деп уюм катары калыптануубузга уруксат берүүңүздү суранабыз. Анткени буга чейин сиз бизди аяоо максатында ал убакта кырдаал башка болчу, пайдасынан зыяны көп болчу, ошол убакта уруксат бербей келгенсиз. Ошого уруксат берүүңүздү өтүнөбүз. Атын мекенчил деп коюп, биз деген саясий тармакта эмес, башка эле диаспора уюмдарындай ар кандай жардамдарды берип, бирок биздин негизги багытыбыз культурно национальная автономия деп коет орустарда. Маданий ушундай автономия болууга уруксат берүүңүздү мен жеке өзүмдүн атымдан жана мекендештердин, сизди колдогон мекенчилердин атынан өтүнүп кетет элем. Ошого уруксат бере аласызбы? Жергиликтүү шайлоолорго катышпайт деп чечтим, катыштырбайын деп. Анткени баягы кандайдыр бир катышкандан кийин баары кандайдыр бир деңгээлде жергиликтүү бийликтин башчылары иштей берет да. Айтпасаң дагы, кайра тескери айтып иштебе десең дагы баягы иштей берет да. Ошон үчүн баягы мына ушул администрациялык ресурстар колдонулду деген баягы сөздөн алыс бололу деп, мурункулардын катасын кайталабайлы деп, ошон үчүн катышпайт деп чечтим. Парламенттик шайлоого дагы катыштырбайбыз. Мындан ары шайлоолор таза болот. Мурункудай административдик ресурстар да колдонулбайт, сатып алуулар да болбойт. Мына бул шайлоону өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жергиликтүү шайлоо дагы, анан жогорку кеңешке боло турган шайлоо дагы так ошондой таза өтөт. Bizde mamlekette 3 жолу төңкөрүш болду, 3-өтөн ушу шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Ошондуктан бир турмушты кайра баса бергенден алыс бололу. Ошондуктан мен өлкөнүн президенти катары бардык шайлоолор, бир гана ушул депутаттардын шайлоолору эмес, мына кечээ жанагындай бир катуу ызычуу болуп кетпеди, молдолордун шайлоосу келип атат мына апрелде. Бардыгын ушу таза, эл көпчүлүк кимди кааласа, ошол келип, ошол шайланган жерге отурушун камсыз кылабыз. Бул мамлекеттин түздөн-түз милдети болуш керек. Мындан ары шайлоолордон ызычуу чыкпаш керек. Мына ушул максатта мен катыштырбайт деп чечтим. Ал эми ким болбосун шайланып келсе, биз ошо кыргыз жараны болсо, Кыргызстандын жараны болсо, атуулуу болсо, биз бардыгы менен иштешкенге даярбыз. Мына бүгүн деле иштешип атабыз. Мындан ары деле иштешип кете беребиз, тил табышабыз. Анткени бардыгыбыз деле өзүбүздү мекенчил деп сезген Кыргызстандын жараныбыз. Оппозиция болобу, позициясы болобу ошондой. Ал эми уюм катары катталып иштесеңиздер, ал өзүңүздөрдүн ишиңиздер. Мен уруксат берем, ага эч кандай каршылык жок. Мекенчилдер, Москва мекенчилеринен бир арзуаган кичинекей белегибиз бар эле. Сиз менен жакында гана контактланга болбойт экен, ошо жок десе столуңузга коюп кетип уруксат бериңиз. Бул биздин мекендештердин атынан сизге арзуаган белегибиз. Кийинки сөз Кыргыз диаспорасынын аксакалы Орозбаев Турдалиев. Даярдансын Осмонбеков Коношбек. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жердештер. Урматтуу президент, сизге иш сапарыңызды Москвадан, Россиядан баштаганыңызга чын жүрөктөн билүүбүздөн ыраазы болуп турабыз. Сиздердин жолугушуунун
негизинен ушул жерде иштеп аткан мекендештерге чоң таасир тийет деген ниеттебиз. Менин суроом мына Кыргызстандан Россияга айттыңыз, бир жылда 2 миллиард 400 миллион тегерегинде 3 миллиардга жакын каражат которулат. Бул Кыргызстанга чындыгында жакырчылыктан чыгууга болгон чоң салымды ушул Россияда эмгектенип жаткан жердештерибиз кошуп атат. Жакында Россияда чектөө киргизген бир айда 100 000 рубльден ашык каражат которо албагандыктан Кыргызстанга которулуп аткан каражаттар кескин төмөндөп атат. Ошон үчүн жакында мен Кыргызстанга бардым. Кыргызстанда банкоматтарда мына эң Россияда чоң банктардын бири Сбербанк, ВТБ банк жана башка банктар. Ошол биздин банковский карталар менен Кыргызстанга барып банкоматтардан акчаларды алайлы десек, бир эле Демир банкта иштеткен ВТБ банк, банктын банкоматы. Калган банктарда банкоматтарында иштебейт экен. Эмне себептен? Же бир банкка башка мыйзам, же башка